Assalamu alaikum. Себеп бар, шылтоо бар. Кеп китеп тойдо эмес. Китеп той болгону шылтоо. Кеп бир боорлорум менен, сапарлаштарым менен, мекендештерим менен, канатташтарым менен, сүйүктүүлөрүм менен көзмө көз көрүшүүдө. Билгенге бул өтө чоң немат, өтө чоң жакшылык. Кудайга шүгүр дейли. Эки адам көрүшөт, бирок бири-бири көрө албайт. Анткени жараткан көрүү сыпатын бербесе кимди көрө алат? Көрүш үчүн эки нерсе керек. Көздүн нуру керек, анан жараткан берген жарык нур керек. Москвага кайрадан келдим, Кудайга чексиз шүгүр. Буга өтө чоң шүгүр айталы. Кээ бир адамдар бар, эшикке чыгат, кайра үйүнө келбейт. Кээ бир адамдар бар, үйүнө кирет, экинчи эшикке чыкпайт. Кээ бирлер бар, түнгө жетет, күндүздү көрбөйт. Кээ бир адамдар бар, күндүздү көрөт, бирок түнгө жетпейт. А мен кеттим эле жакында эле. Кудайга шүгүр, кайра келип олтурам. Кайрадан көрүшкөнүбүзгө шүгүр, элим бар үчүн шүгүр, жерим бар шүгүр. Кече абдан кеч келдик. Келсек, жигиттер тосуп турат. Батыр баштаган, Бакыт, Баян, эми бир топ кыздар, жигиттер арасында Мээрим дагы бар экен. Чындыгында толкундандым, сүйүндүм. Неге билесиздерби? Москвага келдим. Бул бөтөн өлкөнүн, державанын борбор шаары. Ошол жерде дагы тосуп алгандар бар. Неге билесиздерби? Анткени менин элим бар, менин мекеним бар. Бул өтө чоң бакыт. Ошого дайыма шүгүр айталы. Жерим үчүн шүгүр дейм, мекеним үчүн шүгүр дейм, төрүм үчүн шүгүр дейм, көлүм үчүн шүгүр дейм. Ошол көлүмдөгү куум үчүн шүгүр дейм. Бул жакта желбиреп турган колуңардагы туум үчүн шүгүр дейм. Калпагым үчүн шүгүр дейм. Бийик тоолорум үчүн шүгүр деймин. Өзгөчө белгим үчүн, кийимим үчүн, гербим үчүн шүгүр дейм. Бул өтө чоң бакыт. Буну сактап калыш, буну көтөрүш, буну тутуш бизден гана. Рахмат бир борлорун билгениңерге. Чоң рахмат. Өзү азыр агай чыкты. Агайларды бардыгыбыз сыйлайбыз. Бирок элдин негизи эки эле өкүлү бар. Айтып берейинби кимдер экенин? Агай айтмакчы, айтайынбы? Бирок бул 1000 сом эмес. Андан да кымбатыраак. Агай мугалим катары, айылдагы мугалим катары азыр 1000 сомдон деп айтты. Депутат айтпасын. Депутат айтса буларың тойбой эле койдуго деп баары жаман көрөт. Ошон үчүн баасын айтпаймын, көңүлдөн чыкканы. Элдин эки эле өкүлү бар. Бири депутат, бири мигрант. Бири депутат, бири мигрант. Бирок экөөнүн айырмасы эки башка. Агай жакшы айтты, мугалимдердин кийимин эле айтты. Депутаттар жөнүндө эмне деген сөздөр айтып берейинби? Араңарда барбы мен депутатты жакшы көрөм деген? Чын айткылачы, мындайды табыш кыйын. Бир жолу Нарынга өтүп баратсам, ошол жерде бир аял балык сатып иштейт экен. Балыгын жедик, жеп бүткөндөн кийин мен карап аркаман сүйлөп атат. Депутат көрсөм эле жиндим келе берет дейт. Не кылдым билбейм, депутаттар кимдин кызын ала качты, кимдин байлыгын чачты билбейм. Бул иштек эмес. Агай болгону мугалимдердин кийимин жүдөп калыптыр, бети тырышып калыптыр, чачып, өксөп калыптыр дегенди гана айтып атат. Депутаттар жөнүндө андан да жаманы бар экен. Айтайынбы? Facebook'tan бирөө Баткендик экен, итинин сүрөтүн чыгарып коюптур. Чек араны коргойт десе, комментарийлерди карасаңыз, ит да болсо депутаттан жакшы экен, жок дегенде чек ара коргойт экен деп атпайбы? Муну менен иштеге бүтпөйт десе, дагы бирөө жазып коюптур. Итти капа кылба, депутатка теңештирип деп. Мен өзүмө суроо бердим. Бул жогорку кеңеш депутаты жөнүндөбү же айылдык кеңеш депутаты жөнүндөбү? Анткени Капырагай айылдык кеңеш депутаты болгон. Нуркыз гор кеңештин депутаты. Үчөөбүз талашып атабыз. Сен айтты деп. Бирок Кудайга шүгүр. Жаман көрсөңөр да, бети бирге түкүрсөңөр дагы бизге ишенген, ошол жерге апарган, аманатты мойнубузга илген силерсиңер. Жаман көрсөңөр, жаман көргүлө, мага баары бир мен силерди жакшы көрөм. Мен дайыма суроо коем. Эмне үчүн мигранттар көп? Албетте турмуш, жөнөкөй, жыргап келген эч ким жок. Бирок агайдын айтканда дагы жан бар.
Дасторкондун четинде отурганда бала эмнени укса келечекте ошону арзуу кылат экен. Эмнени көп айта берсең, ошол нерсе жүрөккө сиңет, жүрөккө сиңген нерсе амал болуп денеден чыгат экен. Көпчүлүк ата-энелер мектепте жүргөн мезгилде тамак ичип отурганда, чай ичип отурганда Айтматовду сүйлөшпөйт. Агай деген сериалды сүйлөшпөйт алар. Акбаттын ыры сүйлөшпөйт. Токтогулдун термелерин талкуулабайт. Түкүнчү Россияга барып келиптир. Мынанча миллион таап келиптир, атаңдын көрү апасына бир шуба алып берди, аялына алтын сөйк алып берди, атасына жип миндирип койду дегенди угуп чоңойт экен бала. Уккан бала мектепти унутат экен, башка максаттарын экинчи планга коет экен, керек болсо депутатка коюшту да каалабайт экен. 16га чыксам, паспортду алсам, Россияга кетсем деп ниет кылат экен. Бул бир себеби. Экинчи себеби, айтып берейинби? Өлүк көммөй. Мен далайларды көрдүм. Биздин айылда бирөө бар болчу. Атасы өтүп кетиптир. Атасы өтүп кеткенде туугандары келип алып, уят, бизде жылкы союшубуз керек, уй союшубуз керек, мынча конок бериш керек, бияка мындай устуган тартыш керек, мынча үйгө чакырышыбыз керек деп күүлөп, дуктан берип коюп, карыздарды алдырып, кредиттарды алдырып коюп, төлөгөнгө келгенде эч кимиз жок экен, айла жок Россияга кеткен ошол. Ошондойлор алаңарда толтура. Максатыңарды дагы билем. Бул жака келип, акча таап алып, кайра эле барып аш өткөзмөй, той өткөзмөй көпчүлүгү. Туурабы? Чоң максаттар такыр башка. Аш өткөзмөй, той өткөзмөй, дагы деле ашказандын деңгээлинде жүрөбүз. Төш казан менен баш казан калып кетти. Ошого мен ойлоп атам, кечирим сурагым келип атат. Силерди мигрант кылган биз экенбиз. Неге билесиңерби? Жалаң ысырапчылык менен ичмей жемей, кыргыздын өлүк көммөйүн айтып берейинби? Той болгон 2 күндө бүтөт, бирок өлүктү 1,5 жыл көмөсүң. Бүгүн эле көмбөйсүң. Көмгөндөн кийин эртеге туруш керек, бүрсү күнү пейшембелиги, наркы күнү болсо, жетилиги, анан 40-ы, анан жылдыгы, 2 айтыгы болуп отуруп, 1,5 жыл өлүк көмөт экенбиз. Ошонун бардыгын кошкондо миллион сом болот экен. Bir айылда жылына 12 адам өлсө 12 миллион сом, биз жыл сайын 12 бала бакчаны жерге көмүп атабыз. Бирөө өлдү дегенде топтомой. Давай 1000 сомдон топтоп берип коелу, 2000 сомдон топтоп берип коелу. Байкуш 2 жылдан бери ооруп жатат. 2000 сомдон неге топтогон жокпуз? Ушундай намуздуулар чыга калат. Этеги жара тилинген. Кыргыздык эчтекеси жок, чачы боелгон акылдуулар чыгып алып айтат. Жок, сен бука соёсуң, сен жылкы соёсуң, намыс деген кимде? Сен атаңды мындан 12 жыл, 15 жыл мурда өлтүргөнсүң, ошентип көчөгө чыгып кеткен деле. Ошон үчүн кыргыздын өлүк көмөйү өтө чоң проблема болду. Өлүк көмөм деп жүрүп мигрант болгондор канча? Бул жака келгенде бизди тосуп алып атат. Чоң рахмат, жакшынакай чайханаларды айсалып атабыз, чай ичип атабыз. Бул силердин меймандостугуңар, бирок кантип ушул деңгээлге жеттиңер мен билем, өтө кыйналып жетесиңер. Ошого берекелерим, менин бир суроом бар өзүмө болгон. Бардык ушул суроону өзгө береличи. Качан өлөм? Ушул суроону өзүнө бергендер барбы? Арзууларыбыз, үмүттөрүбүз узун. Кудай кааласа, эмки жылы мындай кылам, аркы жылы мындай кылам, анан баламды үйлөйм, анан кийин шерине берем, анан той берем, анан кийин жентек той берем. Ушинтип кетип атабыз, бирок качан өлөм деп ойлонгон эч ким жок. Түндө кээ бирлер уктады, айттым го, саарды көргөн жок. Туулган күнүн бардыгы билет, өлөр күнүн эч ким билбейт. Ушул жерде Мунарбек деген жигит жүргөн болчу, мурда келгенде бизге кызмат кылып жүргөн болчу. Жанымда жүрүп, сумкамды көтөрүп, китебимди көтөрүп, текиреңдеп, каяка барсам ошол жакта кызматымды кылып жүрдү эле. Бүгүн жок, ошол жердин алдына түшүп кетти. Жердин үстүнө кайра чыкпайт. Өлгөндө андай кезек жок, чоң ата, бала, небере, чебере деген. Кетип атканда кезек жок. Ким мурда кетет бир Алла тилеп билет. Ошон үчүн кыргыз айтат, атам десе дедирсин, ботом дедирбесин дейт. Ушуну ойлогончо жүрөлүчү. Качан өлөм? Бул бир, экинчи өлүп аткандагы эң акыркы сөзүм кайсыл болот? Ушуну ойлонолу. Үчүнчү эң акыркы амалым кайсыл болот? Ушул жөнүндө ойлонолу. Китеп деп атасыздар, өткөндө кыргыздын бир акынынын, жазуучусунун китебин окудум. Ошол китепте бир аңгеме бар экен. 90-жылдары Советтер Союзу ураган, совхоз, колхоз ураган, заводдор иштебей калган. Ошол мезгилде бир бала Каракөл шаарынан, Каракөлдүктөр барбы? Каракөл шаарынан мектепти бүтүп шаарга келет экен, шаардан эптеп-септеп бир кичине акча таап алып Россияга келейин деген ниет менен чыгат экен. Шаарга келген эле күнү милиция кармаптыр. Милиция кармап алып кичине акча өнөйүн деген экен, акчам жок десе паспортун алып коюптур. Паспортун алган күнү ошол жакшынакай эле жүргөн милиция бирдеке болуп жүрөгү кармап өлүп калган экен. Эртеге мынча саатта берге алып келип берсең паспортумду берем деген, ошол бойдон баягы бала акчаны таап алып келди. Милиция да жок, паспорт да жок. Анда азыркыдай телефон деген жок, сотка деген жок, интернет деген жок. Анан эмне болду билесиңерби? Баягы милициянын сөөгү
моргко түшүп калыптыр. Моргто чөнтөгүн караса баягы баланын паспорту. Не кылат? Тияктан ГРСке маалымат берет дагы, кара көлдүк бала экен деп туруп, кара көлгө балаңар өлүп калды деп маалымат жөнөтүптүр. Баягылар боз үйдү тигиптир, жылкыны союптур, койду союптур, баардыгы аялдар кирип, кара жамын алып ыйлаганы ыйлай баштаптыр, эркектер өкүрүп турат дейт. Анан сөөк тап келгени жибериптир, моргко кирсе башка эле бирөө дейт. Паспорт бирок биздики, бул биздики эмес. Ошо мезгилде баягы паспортун алдырган бала эми Россияга барбай калдым, ушул жерде дагы ач калып кетпейин, дагы камалып калбайын деп кара көлгө барат экен. Кара көлгө барса боз үй тигилип турат. Элестетип көрсөң. Боз үй тигилип турат. Ичинде аялдар ыйлап атат, өкүрүп турат. Көрүп эле бирөө жарым өлгөн экен деп, кара көлдүк баягы бала өзү өкүрүп барган экен. О бир боормой деп. Өлүктү көрүп алып, ичиндеги ыйлап аткандар да чыгып алып качып кеткен экен. Мен бул окуяны айтып атам. Сиздер өлүк жөнүндө угуп күлүп атасыздар, баягы бала жөнүндө. Мен ойлондурганы башка. Баягы милициянын акыретти акып алгандай болот. Эң акыркы амалы бирөөнүн акыркы үмүтүн чөнтөгүнө салып алып кетти. Ал тирилип келип кечирим сурайын десе бүттү, шансы жок. Бул дүйнөдө эркиндик бар, сурак жок. Тияка барганда сурак бар, эркиндик жок. Суракты токтотчу, мен оңолуп келейин, кайрадан ушу дүйнөгө келейинчи десең, аркаңдагы парда, дарбаза жагылбалган, кулпуланган, экинчи кайра келбейсиң, бир гана шанс. Ошого мен сизден суранат элем, сыйлашып жашайлы, көңүлдөрдү көтөрүшүп жашайлы, кадырлашып жашайлы. Бүгүн капа кылдыңбы, бүгүн кечирим сура, балким эртең аны көрбөй каласың. Балким сен үчүн акыркы күн, балким ал үчүн акыркы күн. Кудай ошондон сактасын. Эң акыркы амалым жаркын болсун, эң акыркы сөзүм күлгүн болсун, жылмайып өлөйүн деген дагы чоң тилек экен. Бекеринен айтпайт, өлүм алдында тооба насип кыл, өлүм чырында рахат бер, өлүмдөн кийин магфираты кыл деп адамдар бекеринен дуа кылган эмес. Анткени бул дүйнө кыска, акыреттүү бөлүк. Ушунда ойлонгончо жүрөлү. Ушунда ойлонгончо жүрөлү. Келатканда мен айттым, мигранттарга баратам, аманатыңар барбы деп бир-эки алымга кайрылдым. Максат ажикеге кайрылдым, Нурулло таксырга кайрылдым, устаздарга кайрылдым. Ошолордун анча-мынча сөздөрү. Мигрант эмнеге элдин өкүлү? Азыр бул жакта жүрөсүң, эгерде милиция кармаса, киргиз деп айтат, туурабы? Сен дагы паспортун көрсөтүп, мен кыргызстандыкмын дейсиң. Бир жаман иш кылып койсоң, сага сөз тийбейт, кыргызга сөз тиет, кыргызстандыкка сөз тиет. Бирок бирөөгө жакшылык кылсаң дагы сен эле мактабайт, кыргыз элин мактайт. Кыргызстанды көтөрүштүн, кадыр баркын өстүрүштүн бир гана жолу бар. Жакшы адептүү бол, илимдүү бол, билимдүү бол, ыймандуу бол, адамдарга жакшылык каала, жылмайып жүр. Бизде ушундай. Байкасаң бүт дүйнөдө жылмайып жүрөт. Кыргыздарда гана ар бир жылмайган адамга 1500дөн штраф дегенде жүрөбүз да мындай. Бешине же мындай тырышат, же мындай тырышат. Биздики байкасак экөө тең тырышып калган. Негизи эркектердики мындайынан тырышат экен. Анткени аялдар мынткен сайын коркуп жүрүп ошондой кылат экен. Негизи эле ошондой экен. Бирок биздики эмнегедир экөө тең тырышып калган. Ошого жок дегенде жылмайган үйрөнөлүчү. Жылмаю да садага деп бекер айтпайт. Бир болгон окуя. Ош тарапта лөлү деген эл бар. Билесиңерби? Садака бериң деп отура берет. Ошондо бирөө келип тур дагы студент бала экен. Алдына жылмай туруп алыптыр лөлүнүнчү. Аны таң калып тур да, балам же акча бер, же бияка кет, же тияка кет, тоскоол болуп атасың десе, сиз садага сурадыңыз, мен студенттин акчам жок, бирок жылмаю да садага деген экен. Ошон үчүн бириң карап бир жылмайып койгулачы. Бириң карап десем дароо эле жигиттер кыздарды карап, анан кыздар жигиттерди карап, ал да болбойт. Өзү негизи силер бул жакка келдиңерби, элдин өкүрү катары. Мен бирдекени сурайын. Бул жактын жакшылыгын алып кеткиле, жамандыгын таштап кеткиле. Биз ушундай эл болот экенбиз. Мен Япон керемет сыр деген китепти жазганмын. Не себептен япондордун жалаң гана жакшы жагын жазганмын. Дайым айтат, ага япондорду эле мактай бересиз. 1000 жакшы жагын айтып туруп, кыргызга бир жаман жагын айтып койсоң, бир жаман жагын эстеп калып, япондорду эле мындай экен го деп баштайт. Ошондой эл экенбиз чындыгында. Африкада эмес, бул бизде эле, кыргыздар эле ошондой. Ошон үчүн жалаң гана жакшы жакты көргөндү үйрөнөлү. Анткени эң курч көз дейт, эң жакшы көз бирөөнүн жакшылыгын көргөн көз. Биз жакшылыкты көрбөгөн жактарыбыз аябай көп экен. Өткөндө биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлүн чакырып, министрдин өзү да кошо келди, алардын иши менен таанышып атып, бир окуяны айттым. Агай деген кино чыкты, мугалимдин кадыры көтөрүлүп атат. Абдан сонун кино болуптур, сериал болуптур. Эми МЧСтин кызматкерлери жөнүндө кино тарталы. Мен Ержигит деген иним бар, ошол тармакта иштейт. Айтып атпайбы? Тоолордо кырсык болот, зоолордо кырсык болот. Өрөөндөрдө, кышта, жайда көчкүн алдында калгандар бар. Кокус машина менен машина кагышып кетсе, тырышып калса адам чыгара албай деген.
аны атайын барып жабдыктар менен адамга зыяны тийбегендей кылып чыгарып, ошо эр жигит өткөндө бир интервью бериптир, тоодо бир кырсык болуп 3 жашар кызды сөөгүн кармап алып ыйлап турган эместен кетпейт деп. Ошон үчүн силер жөнүндө кино тартыш керек деп айтсам, ошол жерде Байкуш министрдин да жүрөгү бошоп, көзүнө жаш келип айтты. Рахмат сизге деп. Депутаттар жалаң министрди уруша берет го, мен чындап жакчактарды көргөндө деле билем, аракет кылам. Ошондо айтты. Бир окуя дейт. Бир өрт чыгып кетти. Бишкектин азыр пробкасы бар го, Москванын пробкасынан өтүп кеткен. Өрт чыгып кетти, пробка аябай күчтүү учур болчу дейт. Эгерде биз пожарный машинаны чакырсак 40 мүнөттөн кийин келет экен дейт. Эмне кылабыз? Карап турабызбы дейт. Биздин жигиттер чыкты дагы дейт, чакаларды көтөрүп алып, сууну ташып келип, колдошуп, баягыны өчүрө баштады дейт. Сыймыктанып атам дейт. Биздин бүркүттөр, жигиттер, эл да көрүп сыймыктанса керек деп. Өчүргөндөн кийин соцсетке кирсем, 21-кылымда булардын машинасы жок экен. Челек менен өчүрдү, акмактар деп баштаптыр дейт. Мына министрди жок кылыш керек, өкмөттү өрттөбөш керек деген сөздөр дейт. Ошондо ушунчалык капа болдум дейт. Адамдын жакшы жагын көргөндү билеличи, жакшы ойлогонду билеличи. Бир адам түшүнө кириптир. Бул пайгамбар алейхиссалам түшүнө кирип туруп айтыптыр. Түкүнчө деген бир адам өлүп калды. Ошол мамлекеттин падышасына кирген экен. Бар дагы ошонун жаназасын өзүң оку деп. Шашылып жетип барса, бир адам өлүп жатат дейт. Адамдар жанына жакындабаптыр. Керек болсо үстүнө чүпүрөктөн жаап коюптур. Анан сурайт экен, бул ким эле десе, эң жаман адам дептир. Эртеден кечке тынбай иштеп, акча табат дагы, ошол акчанын жарымына арак ичет, жарымына жаман аялдарга барып туруп, жаман иштерин кылат. Буга жологубуз да келбейт, көмгүбүз да келбейт, жаназада окуубуз да келбейт деп туруп, ошол жерде калтырып коюптур. Чымындар коно баштаган мезгил экен. Анан аялынын үйүн көрсөткүлөчү дептир. Аялына барса айтыптыр, күйөөм өлүп калыптырбы деп ыйлап айтыптыр. Күйөөң кандай болчу десе, күйөөм аябай жакшы адам болчу дептир. Мен силерге сөз берем, күйөөм олуя болчу деген экен. Анан эмнеге мындай айтышат го десе айтыптыр. Неге андай иштат экен десе, эл жаман ойлойт экен, жаман көрөт экен десе, мен сизге түшүндүрүп берейин деген экен. Эртеден кечке иштейт болчу. Бизге бир аз нанга эле калтырып, сүткө эле калтырып, андан кийин калган акчаны алып барат эле дагы дүкөнгө апарып туруп, арактарды, шараптарды сатып алып, ошондон кийин келет эле дагы жерге төгүп, көмүп, Кудайга шүгүр, канча адам балекеттен кутулду, ошого себеп болдум деп тооба келтирет эле, шүгүр намаз окуйт болчу. Андан кийин тетиги жакта бир жаман кыздар бар. Ошолорго барат эле дагы эшигин тыкылдатып туруп, бир жолку бузулушуң, жамандык кылышың канча турат дегенде, мынча турат дегенде, мен акчаңды ал дагы бүгүн келсе эч кимге эшик ачпа деп турат болчу. Ошолорду көрүп алып эл жаман көрөт, бирок анын кандай экенин мен билем. Бул олуя болду деген экен. Жаман эле ойлой бербейличи, адамдын жакшылыгын көрө билеличи. Жакшылыгын көрө билеличи, бул өтө маанилүү нерсе. Бири-бирибиздин жакшылыгыбызды көргөн эл бололу. Ошон үчүн мен сиздерге бирдеке тилейт элем. Орус элинин да жакшы жактарын үйрөнүп кетели. Орустардын бир жакшы жери бар экен. Бирдеке сурасаң, сону түшүндүрүп берет экен. Шашпай келип, ну там, знаете, направо едете, там есть дорога, потом пересекайте, там есть переулочка. Она вот так, потом вот там деталь, да, вот потом найдете дейт. А кыргыздан сурап көрчү. Бара бер жакка айтып кетти. О, жакта дейт. Же тетиги жакта деп коет. Экинчи жолу сурасаң, билбейм, шашылышмын деген бойдон кетет. Байкасаңыздар, Африкада эмес бул, бизде эле ошондой. Африкада кандай экенин мен билбейм чындыгында. Анан бул жакта очередь деген бар экен, Кудайга шүгүр, мындай автобуска деле очередь, жакшынакай биринин аркасынан бири турат экен, дүкөндө деле биринин аркасынан бири турат экен, аэропортто деле ошондой. Кыргызстанга барып көрсөңөр, биз мындай инновацияны жакшы көргөн элибизде, чыгармачылык менен, новаторство менен 4 катар очередь турган бир гана Кыргызстанда. Еще кетип атып, 1 сааттан келип алып, мен 1 саат мурда ээлеп кеттим эле деп урушкандар да Кыргызстанда. О, бул жагынан укмуш элбиз. Бирок Кудайга шүгүр, мен элимди аябай жакшы көрөм. Сүйүү деген ошол экен да, байкасаң, бирөөнү мындай, бирөө-бирөөнү аябай каты сүйүп калган экен. Лайли менен Мажнунду уккансыңарбы? Мажнун болуп калыптыр, айнып калыптыр, жинди болуп калыптыр. Ушунчалык сүйгөн экен, Лайлинин айылынан бири чыгып калса, ошонун көзүн өпчүген отуруп алып. Анан эмне көрүп атасың десе, бул көздөр Лайлини көргөн да деп койчу экен. Ошончалык сүйгөн экен. Бир жолу кетип атса, кудуктан суу алып ичейин десе, бирөө суу алып берип коесузбу дегенден караса Лайли экен. Лайлиге сууну алып бериптир, Лайли кетиптир, ошо күнү кечке суу алып бере берген экен ар ким келсе. Эмне болду десе, Лайли айтып кетти эле деп койтмуш. Анан Лайлиси кандай болду экен деп, Мажнун өзү чоңдун бир байдын баласы болгон экен. Барса Лайли деген караңгы түн деген сөз. Кара тоор эле бир мындай эле катардагы эле түйтөп баш экен негизичи. Анан ушунун несин сүйдүң десе, ата менин көзүм менен карабайсызбы деген экен.
Кыргыздын анча мынча мындай жакшы жактарын айтып атат дебеңиздер. Кыргызды мен ушунчалык сүйөм, бардык кемчиликтери менен. Кыргызды менин көзүм менен карап көргүлөчү, анчалык идеалдуу эл жок. Болушу да мүмкүн эмес. Просто болушу мүмкүн эмес. Анан дагы бир нерсе. Кыргыз ким деген суроо болгондо эмнелерди айтабыз? Өзүңөр мындай ачык айтпай эле койгула. Мен да кызылак болуп кетпейин. Кыргыз ким дегенде, бирок чын-чыны келгенде биз ушунчалык улуу элбиз. Бул жакка келдиңиздер, акча таап атасыздар, бирок орус тууган болобу, япон тууган болобу, немис тууган болобу, барып дасторкондо бир отуруп көргүлөчү. Биздегидей жайнаган дасторкон жок аларда. Орус туугандардын тоюна барсаң, жалгыз өзүң эле жеп коесуң 3-4 орустун тамагын. Биздин аппетит, биздин ашказан Кудайга шүгүр мощный. Азыраак айтып атпайбы, лексит мотор деп. О кыргыздын ашказаны иштеге жетпейт. Эгер кыргыз жегендечи, карышкыр менен ат жесе өлүп калышы мүмкүн экен. Муну илим далилдептир. Чын түнкү саат 1-де манты кирет. Тойлордочу. Анан айтат, тиякта 5 бармак пишип атат деп. Анысында эле ура берет, мунусунда эле ура берет. Эгер ушуну япон жесечи, эмдигиче биз Тажиясына барып келмекпиз похоронуна. Чын айтайынбы? Кудай бизге ушунчалык ашказанды бериптир, күч кубатты бериптир. Ошол күч кубатты туура жакка колдонулу. Анткени байкасаң эң кыйналган учур качан болот? Тамак жегенден уйкуңар келеби? Адамдын организми тамакты сиңирем деп атып чарчап калат экен. Дагы бир жаман жери бар экен, ашказан толгон мезгилде буланып отуруп, жүрөк менен мээни уулап коет экен. Ошон үчүн жүрөк дагы, мээ дагы иштебей калган ошондон болот экен. Ошон үчүн агай бекер айткан жок. Рух казанын толтуралы, баш казанын толтуралы. Отуруп алып туруп айтат, ашказан мээге караганда акылдуу дейт. Керек эмес тамак кирсе чыгарып коет экен, окшуп чыгарып коет экенсиң. Бирок мээ кереги жок информацияны дароо чыгарбайт экен. Сиңире берет экен. Ошон үчүн кереги жок информацияны да калбагыла. Китеп десе окуй бербегиле. Азыр эмне көп? Китеп көп. Китептин дагы жамандары толтура. Бирок ушул жерде эстеп калып, такыр окубай койгула, Кадырбеков китеп окубагыла деп айткан деп. Кудай бетин нары кылсын, китеп өтө маанилүү нерсе. Анан мигранттын негизги күч маселеси бар деп айтты. Кыздар андан мурда 1-2 ай айтып берейинчи. Бир адам айылга келиптир дагы тамекени сата баштаптыр. Ушунчалык сонун жалбырак, дары жалбырак деген экен. Бир адам аны көрүп билген заман экен, анда тамекини эч ким билбейт экен. Түшүнүп калат экен дагы, булар аферисттер экен, өтө зыяндуу нерсени рекламалап атат деп жанына туруп алып, келгиле, алгыла сонун жалбырак. Бул жалбыракты ушинтип алып туруп чексеңер, пайдалансаңар, ошол адамдын үйүнө эч качан уру кирбейт деген экен. Бул бир, экинчи ал адам эч качан картайбайт деген экен. Анан ал адам эч качан ит каппайт деген экен. Барды келген мезгилде рахмат сизге, баягы рекламаңызды дагы бир жыл айтып коюңузчу дейт экен да. Десе бул жалбыракты колдонгон адамдын үйүнө эч качан уру кирбейт. Бул бир. Экинчи, бул жалбыракты колдонгон адам эч качан картайбайт. Үчүнчүдөн аны ит каппайт деген экен. Эми чечпелеп бериңиз десе, эч качан картайбайт дегени муну чеккен адамдын өпкөсү бат эле иштен чыгат, ден соолугу өлөт, анан өлүп калат, анан өлгөндөн кийин картайбайт да деген экен. Экинчиси, ит каппайт дегени бат эле өпкөсү ооруганда, ден соолугу начарлаганда таяк таянып калат, таякчан кетип атсаң эч качан ит каппайт деген экен. Уру кирбейт дегеним түнү менен жөтөлүп чыгат, жөтөлгөн үйгө да уру кирчү беле деген экен. Айтайын дегеним, бул жакка келгенден кийин анча-мынча кыздарыбыз үйрөнүп алып, ошондой кылып жүрөт дейт. Кыздарым, өзгөчө мекендештерим, бир туугандарым, элдин намысы бул кыздын намысы, кыздын намысы элдин намысы. Бекерден айтылбайт. Атасы жамандын бири жаман, апасы жамандын баары жаман. Же тескерисинче, апасы жакшынын баары жакшы, атасы жакшынын бири жакшы деп. Кыз кандай болсо, эне кандай болсо, коом ошондой. Ушуга ишенип коюңуздар. Эгерде эркек оңолсо, аял оңолобу? Жок, андай эмес экен. Эркек оңолсо, аял оңолбойт экен. Анткени аял болгондон кийин эркекти признавать этпей калат экен. Билесиздер да, мисалы, дүйнөгө алым бол, аялыңа алым боло албайсың. Дүйнөгө падыша бол, аялыңа падыша боло албайсың. Бул турган маселе. Бир жолу бир президент жөнүндө аялым сурайт мына. Аялым ойлогон экен мурдачы. Депутаттардын аялдары кандай болду экен депчи. Министр болгондо деле мындай, анан алып келе калат болчумун, туура. Телефон чалса ордуман тура калам, нормаль эле нерсе. Ошол жерде туруп, оңго бир жылып коесуң, жылып кое берем, мага үйдөгү душман эмне кереги бар? Бир душман бардыгыбызга жетет, алын аты шайтан.
Экинчи душманды бизге эч кереги жок. Колдон келсе баары менен жакшы мамиледе боло бер, кечирип кое бер, сыйла, урматта. Өзгөчө үйдөгү душмандын кереги жок. Эгер начальнигиң жаман болсо, же сен кызматтан кетесиң, же ал кетет. Досуңдун үйү башка урушуп кетсең, кошунаң менен эшиктерди бекип коесуң, катташпай кала бересиң, бирок жаныңдагы душман бар го, 24 саат бою душмандыгын кылса, иштей кала албай каласың. Ошон үчүн эрди эр кылган дагы ошол, жерди жер кылган дагы ошол. Акмат иним баягындай ырларды абайда ырдап жүр. Мен Акмат иниме только жакшылык кылайм. Только жакшылык кылайм. Ошон үчүн айтып атам. Мен айтайын дегеним, колдон келсе, ошол балекеттен алыс болуңуздар. Электронныйнан дагы, беркиндейинен дагы. Мен атайын айтпай атам, анткени ушул нерсе жаманды айтпай жоюлу, жакшыны айтып жайылы дегенди мен дайым айтам. Бул мунул китебимде бар. Сыртында жазылган бир гана сенсиң деп. Жаманды айтпай жоюлу, жакшыны айтып жайылы. Ошо анча-мынча кыздар үйрөнгөнүн сыртын карасаңар, ушуну пайдалануу ден соолукка зыян деп жазып койгон. Ошол жазуу болбогондо балким адамдар азыраак колдонмок. Ушундай сөз менен деле реклама алып коет экенбиз. Жаман нерсени деле жаман болот деп айтпай эле коюш керек. Адамдар ошону эстеп калат. Рекламалабай эле коелу, бирок мен силерден суранам, азыр таштагыла, жакшылыкты баштагыла. Экинчи бир нерсе. Мурда ошондойлор көп болчу. Бир квартирада көп болуп жашагандар. Азыр Кудайга шүгүр бирден үй алып калгандар бар экен. Турмуш оңолуптур, кыргыздардын деңгээли көтөрүлүптүр. Чоң рахмат. Кыргызстанда жүргөндө эле болуп атабыз. Кече бир кафеге бардык, бүгүн бир чайханага бардык. Барсаң деле кыргыздар отурат, күнү деле кыргыздар, түнү деле кыргыздар, бар болгула кыргыздар, Москвада кыргыздар, Ошто деле кыргыздар, Бишкекте деле кыргыздар, ааламда бүт кыргыздар, айланайын. Кыргызым бар болсунчу. Карасаң, түнү деле кыргыздар, күнү деле кыргыздар, кафеде да кыргыздар, Кудай кааласа китепканада да кыргыздар болот, мен ишенем буга. Бирок чогуу жашаганда эки дос жубайлары менен, эгер колуңардан такыр келбесе, жокчулук болуп атса мейли, тырышып сараңдык кылып ошого барбаңыздар. Анткени шайтан эч кимдин досу эмес. Бириңе бириң ишенбегиле. Досу менен аялын сындаган, сынап көргөндөр экөөнөн тең ажырайт деген бир сөз бар. Кудай бетин ар кылсын. Фитна деп коет, балекет деп коет. Колдон келсе же шарт түзүп койгула, анча-мынча чагылышып көрүшпөй тургандай. Болбосо тырышып фитнелик кылбай башка эле квартирага чыгып кеткиле. Аялга шарт түзүп бериш бул колубуздагы нерсе. Аял киши муздак сууга колун салса да жооп берет экенбиз. Анткени анын ден соолугу да аманат. Анын намысы аманат, ызаты, аброю аманат. Бир нерсе Кыргызстанда кошуна көрөт деп коркпосуң, бул жакка келгенде Кудай көрөт деп коркпой атасыңарбы? Кудай көрбөгөн кайсыл жер бар? Ошон үчүн мен силерге айтат элем. Эки аял менен күйөөсү урушуп кетиптир. Урушкандан кийин уруша бериптир. Эң жакшы нерсе аял менен күйөөнү уруштуруш. Шайтандын жакшы көргөн ийгилиги ушул болот экен. Анан бир күнү ажырашабызга жетип калыптыр. Ажырашканчакты ошенте берет, ажырашкандан биринин кадырын бири билет. Ошону түшүнгөн апасы кой десем баары укпайт булар. Андан бетер ээлигип, андан бетер оожалып, проблема кылбасын деп. Өйүздө бир киши бар, ошого жолугуп келгиле, ошол не десе ошо, ажыраш десе ажырашасыңар, кал десе каласыңар деген экен. Барыптыр, барганда акылман сураптыр. Сен неге ажырашам деп атасың десе, аялы баягы эле сөздөрдөн неме, көңүл бөлбөйт, кеч келет анан. Мага гүл деле бербейт, тамагым деле нормально жебейт, балдарды багышпайт, түшкө чейин уктайт, ал эле бул эле. Сен неге наразысың деп күйөөсүнөн сураса, тили узун, апасынын сөзүн угат, көп үйүнө каттай, төшөк деле жыйылбайт, тамактардын тузу кем. Анан экөөң эки жакка киргилеме? Сага бир парак, сага бир парак, сага бир калем. Андан көрү мага убактым жок, жазып чыккыла деген экен. Аял бияка кириптир, күйөөсү бир жакка кириптир, күйөөсү бат эле чыгыптыр, анткени кагаз толуп калган экен. Дагы эки барак бересизби деп чыккан экен. Колдон келсе да 5-6 бере бериң, ага деле батпай калышы мүмкүн деген экен. Акылдуу киши экен. Мындай кылалы, сен жазганыңды мага бер, мен чөнтөгүмө салып коеюн, мен сага таза барак берейин, бирок бир сураныч жазбай чык деген экен. Жаза берейин, аябай көп батпай калат десе, жазбай эле койчу, мен бир суранычым дептир. Ушундай арманда кетти, тиреңде бертеңчи. Анан бир убакта экөөнү чакырган экен, аялы баягыдан толтуруп чыгыптыр, майда, сонун, сулуу почерктер менен, бирок мазмуну жакшы эмес да. Андай мындай, көңүл бөлбөйт, апасынын тилин угат, мага болушпайт, кадырымды билбейт, сүйбөйт деле, акыркы жолу гүлдү мындай берген дегендерди окуп бериптир. Анан күйөө сен окучу десе, апапакай баракты көрсөттүр да. Ошону көргөндө байкуш аялынын көзүнөн жаш кетип, мен сени билбей жүрүпмүн, айыпкөлүм, берешеним, кечиримдим, келчи колуңдан үбөйүн, мен сени сүйөм деген экен.
Ошого бириңдин айыбыңды бириң айтпай эле кой. Кыргыздын бир сөзү бар: жамандыкты көргөн жерде көмүп кой, уккан жерде унут. Өзгөчө аял менен күйөө. Кечеги проблема бүгүнкү разборкага аралашпасын. Мен сени кечирдим. Милдет кылып кечиресиң да, кечирдим мен. Ладно, на всякий пазар кечирип кой берейинчи. 3 жылдан урушсаң бүгүнкү нестесиң да, 3 жыл мурда мен сени кечирдим эле сволочь депчи. Демек сен кечирген эмессиң. Кечиргенден кийин экинчи эстебейт элең. Кечиргенди да билбейт экенбиз. Бизде ушул сүйлөшүп келгенбизде жалаң кол менен тренинг кылабыз деп. Мен деле кыла берейинби? Кыла берсем болобу? Биринчи таарыныч. Таарыныч, неге таарынып жүргөнүңөрдү өзүңөр деле мындай анализдеп көрсөң, кыргыз же этке таарынат, же кепке таарынат. Башка деле нерсе жок. Эки эле нерсеге таарынат кыргызчы. Көбүнчө ошол эле. Устуканын нормальный бербей койду депчи. Уру менен уру душман болуп калган экен. Биз барсак, биздин устуканды бербей, башка жака бербейди депчи. Ошого биринчи таарыныч мына. Мына кичинекейден баштайлы. Кичинекей көрүнөт. Таарыныч, колду көтөрөбүз. Мен деле үйрөнүп алдым. Таарынычтан кийин бул бойдон калбайт. Жек көрүү пайда болот. Жек. Аты жокту ортон кол, жакшы эле мен айттым. Жектен кийин кек сактоо пайда болот. Кек сактагандан кийин эмне кылабыз? Өч алам дейбиз эне. Кыргызчындай да мындай шашпайм. Мен бир айтып алам жок дегенде. Өлтүрөм, бөйрөгүн сууруп алам, мойнун жулуп алам дегендерди, колун сындырам дегендерди жакшы көрөбүз. Колун сындырам деген, кстати, бизде аябай мен болуп атат Кыргызстанда. Колуңду сындырып коем деген. Ошон үчүн мага мындай көрсөтпөгүлө, өзүм ошо чыгып кетпесин, мынтип эле тургулачы, макулбу? Барганы көтөргүлө. Ким көтөрбөгөндүн колун керек болсо мен азыр. Анан кара, биринчиси таарыныч, экинчиси жек, үчүнчүсү кек, анан төртүнчүсү өч, эми бешинчисин карагыла. Ушунун баары адамды капа кылат. Ушунун баары жашаган жер кайсы айтып берейинби? Адамдын жүрөгү. Сыртта болсо оңой эле мынтип ыргытып коесуң. Жүрөк бар го, ушундай сыгылып жүргөн мезгилдечи дүйнөнүн кеңдиги юрунда да. Мейли жашооң сонун болсун, аялың эң идеальный аял болсун, балдарың тарбиясы укмуш болсун, мингениң машина, катар-катар үйлөрдү салгансың, Дубайда жүрөсүң, бирок жүрөгүң мынтип турса бар го, дүйнөнүн баардыгы сага тар, кеңдик кылбайт. Жүрөк ушундай болгондо адам эч качан бактылуу болбойт экен. Ушинтип чындап, мушунда түйгүлө да тургула, кичине эле бир 2-3 секунд, бир 5 секунд тургулачы. Чарчап калдыңарбы? Мындай. Өтө катуу түйгүлө. Бул кол менен же бирөөгө жакшылык кыла албайсың, же тамак жасай албайсың, же китеп окуй албайсың, же бирдеме жаза албайсың, же адамдарга жакшылык кыла албайсың, жардам кыла албайсың. Только ушу бир гана нерсе калат да мындай кылыш. Мен азыр атайын буту максатып келдим. Себеби азыр депутаттар жакшы мушташат деген сөз чыгып кетти. Ошо мен дагы бир жарды тебип, эртең видеого чыгып калбайын деп, лыжага барып бутумду кайрып келдим, бир аз аксасам мани бербегиле, макулбу? Ушинтип жүрөсүң, анан бул бойдон калбайт, анан бул жактан бир нерсе келет. Ушунун баардыгы келип туруп, биздин колдор менен тренингдер жагып атабыз силерге? Оору келет, оору. Мындай кармасаңар. Эми ушинтип жашагандан Кудай сактасын. Оору акыры алып тынат. Эң ушу ойдон тургула. Көп рак менен ооругандар адамдарга кек сактагандар экен. Өч алам дегендер экен. Өткөндө ушу ойдон угуп тургула. Бирөө айтып атат. Мурдагы президенти дагы бир чоң келип сөгүп атат дейт. Мен антип койдум, мынтип койду, сахар кылды, каматып койду, тигил эле, бул эле. Анда мен айттым дейт, угуп туруп, сиз сөктүңүз, ал президент уктубу дедим дейт. Жок, уккан жок. Балким бир жерде эс алып жатат жыргап, сиз менен эси жок. Кыйналган ким? Сиз. Жүрөгүңүз эзилген ким? Сиз. Сахар урган ким? Сиз. Ушу ойдон турасыңар, кат тур. Эми ушуну жок кылыштын жолун айтып берейинби? Мына кайрадан мындай кыласыңар да, ушу ойдон мындай. Ушу ойдон мындай кыласыңар дагы, таарынычты таркатабыз. Чыпалактан баштайбыз. Таарынычты таркатабыз. Кекти кетиребиз. Өчтү өчүрөбүз. Андан кийинкиси кайсы эле? Жекти жетелеп чыгабыз. Капалыкты качырабыз. Ошондон кийин Кудай кааласа оору өзү эле кетет. Мындай жыргап калдыңарбы? Ошондон кийин оору өзү эле кетет. Мен силерден суранат элем, кечирип койгулачы. Бирөөлөр капа болуп келгендер бар, кол көтөрүп койгулачы. Ким эгерде ошол капа болгон бойдон өтүп кетсе, акыретте бейишке түшпөй калат экен. Ким капа болгон бойдон 1 жыл капа болуп жүрө турган болсо бар го бул. Ушунчалык жаман нерсе экен, 3 күндөн ашык таарынбайт деген. Керек болсо 3 күндө көптүк кылат экен. 3 күндөн ашык адам ачуусу келбеш керек экен, бирок таарыныч кеде болуп турат. Бирок 3 күндөн ашык таарынбагыла. Ким биринчи кечирим сураса ошол утат экен.
Бизде кечирип кой деген сөз өтө кыйын, билесиңерби мындай. Жакшы эле барасың, мындай алчы. Анан алдына барганда эле өзүңөн кетпеди деп баштайсың кайра элечи. Өзүң мынтип эле койсоң болот эле да, туурабы? Мындай деп андан бетер урушуп келесиң. Кечирип кой, оңой эле сөз, кечирип койчу. Кана бириңден бириң кечирип сурап койгулачы. Мен деле кечирип сурадым го силерден, туурабы? Бирок депутаттардан эч ким кечирим сурабайт. Чында ушулар дейт, үстүнө бомба түшүп кетсе экен, ушу кырылып эле калса экен деп жазгандарды мен көрөм. Ушуларды атып кеткендер соғып калат эле, таркатып өлтүрүп кеткендер соғып калат эле. Неге мынча жек көрүп менен кантип адам бактылуу болот? Бирок ошон үчүн биз эл өкүлүбүз. Башкага болгон жаман сезимдерди бизге буруп ийгиле, биз көтөрөбүз. Ошон үчүн депутат болгонбуз. Күндө иштейбиз, түндө иштейбиз деп. Мен бирде гана айтайынбы? Эми китеп жөнүндө да кичине сүйлөйлү. Өткөндө бир тойдо түрк экен, өзү бирок Англияда жашайт экен. Атын айтайын деп барып унутуп калып айтып алайсыздадым, эми өзү калса кап болбосун. Ошого сөз берилип калды, бирок котормочу жок экен. Кудайга шүгүр, бул жерде англисче билгендер бар экен. Анан чыгып сүйлөп калды, мына микрофонду алып, Kyrgyzstan, thank you very much, I admire so much, and you know, I love your country, your tradition, and your wedding party, it's so beautiful, and so many foods, I'm just you know, enjoying. Десе котормочу сыр бербей алып баруучу кыйын бала экен. Алдыңарды балабасын, аркаңарды малбасын деп атат деп коет дейт. Бул китепте эмнеде эми алдыңарды Айтбатов бассын, аркаңарды Касымбеков бассын. Бул жагыңарды Гапыр Мадаминов, бул жагыңарды Кадырбеков бассын. Кыргыздын тоюнда аз эле каалоо бар. Алдыңарды бала бассын, аркаңарды мал бассын, анан кармашкан колуңар ажырабасын деген сөз бар, туурабы? Эмне кылабыз эми? Китеп менен кармашкан колуңар ажырабасын. Эч качан кем болбогула. Кыргыздар аябай мындай актанган кустайбыз да, мындай актанган жаман, мактанган жаман, бирок даттанган жаман. Кыргызстанда деле бир орусту карма болсо, гаилер, прости, да я нарушил деп эле чынын айтат экен. Штраф төлөп коеюнбу же кечиресиңби деп. Да, нормально. Айланайын дейт. Бирөөлөрдү кармап алсаң, Африкада деп койчу, Африкада бирөөлөрдү кармап алсаң, не болду деп чыгат экен да. Жакшы эле кел аттым эле го. Анткен жокмун го, мынткен жокмун го. Ошон үчүн биздин гаилер мындай болуп калган да, мындай. Андай эмес, өткөндө бир видеону көрдүм. Россиянын гаилерин деле ошентип коюпсуңар го. Деп атса, ача так деп коюп. Ошон үчүн моюн калып койгондо эле жакшы. Кайсыл жерде сен күнөөлүү деп моюнга албасаң уруш чыга берет. Мен күнөөлүү болуптур, менден кетти деп коюп, проблема да бүтөт. Өткөндө ушул Москвадагы бир бала мага телефон чалып алып, жаш эле бала экен. Ай урушпады мен. Сиз дек платный деп келбей койдуңуз эле, китеп тойду эле платный экен го деп атпайбы? Мен неге келдим? Ушул балдар ач калган, кеч калган эле балдар. Ушул акча ишенип койгула, биринде чөнтөгүнө кетпейт. Биздин билетке коротсо коротту, бирок Баткендеги айылдарга китепкана кылып беребиз деген ниет менен ушул акчаны топтоду. Ошон үчүн келип атабыз. Эми ошон үчүн келип атабыз. Анан антсем түшүнбөйт, жаш эле бала экен, мынтсем түшүнбөйт, уюштуруп жүргөн эле бала экен. Бир жолу чакырды эле. Карасам билет сатылат экен. Эми Яйланайын, мен го бирөөдөн бир тиын сурабайм. Керек болсо ошенткендерге дагы айтам. Уюштургандар бул жерде отурат, мурда чакыргандар дагы. Бекер болсо барам. Анткени ыйман сөзүн, адеп сөзүн саткан болбойт. Сөз саткан кыяматтын белгиси. Кудай бетин нар кылсын. Эгерде агайга окшогон бир тажрыйбам болсо, мен деле сатмакмын. Нургузга окшоп атайын бир багыт илим алсам, мен деле сатмакмын. Бирок адеп, ыйман сөзүн сатсаң уят эмеспи? Чубак ажыга сатты эле ошол сөздү. Максат ажыга сатып жүрөбү. Антсем болбойт, мынтсем болбойт. Ушундай ачуум жакшы эле келип атат, бирок ачуу менен бир сөз оозуңдан чыгып кетсе, аны кайтарып ала албайсың. Кармап отуруп, акыры эмне кылып айтып берейинби? Иним кечирип койчу дедим. Ошондо анан кийин устаз сиз да кечирип коюңузчу деди. Ошондо эгерде десем, андан дагы деген сөз чыкмак. Жөн эле жүрөктөр оорумак, жөн эле көңүлдөр оорумак, бирок аткан ок кайта келбейт, чыккан сөз кайта келбейт. Колдон келсе сактап койгула. Бир адам билесиңерби? Түндө суктап аткан айткан экен. Эртеге көзүңө көрүнгөн биринчи нерсени же деп айтат экен. Турса эле тоо көрүндү. Тоону кантип жейсиң? Бирок жөн айтылган жок. Бара берейинчи дегенде тоо кичирейип отуруп, халвага айланып калган экен. Мунун сыры эмнеде дегенде, көрсө адам ачуусу келгенде биринчи чоң көрүнөт экен, сабыр кылса, аягы келип таттуу халвага айланат экен. Сабыр кылып койгула, халва жесиңер, Кудай кааласа.
дагы 5-6 мүнөттө бүтүрөм. Же 2-3 мүнөттө бүтүрөм. Жакшы экен. Жакшы экен мындай убакыт берип, үмүт берип коесуң да, качан түшөт деп жаман көрүп отургандарга. Анан айта турган бир-эки эле нерсе калды. Азыркы 21-кылым, телефонду бир карап коеюн. Билесиздерби? Бир баарын камтыган жакшы сөз бар. Эркин Рыскулбеков деген алып баруучу бар, билесиңер, э? Ошол алып баруучу бир тойду алып барып калды. Мен өкүл ата болуп калганмын. Кар жаган күн болчу. Анан колубузда кичинекей балабыз бар. Өкүл ата убагында эле чыгат. Өкүл эненин чыгышы жаман кыйын да, бул бардык жерде проблема болсо керек. Мынтип өзгөчө биздин аялдар кээде өздөрү деле жакшынакай да. 1 саат жасанып чыгат, карасаң ошол эле ойдон чыгат. Түшүнбөйм деле. Анан бирдекелерди тагынып чыгат. Эркек аны көрбөйт, гарантия берем. Көрсө аял аялга көрүнөйүн дейт экен да. Анткени аял аялга көрүнсө, аялдар башкаларга айтат экен, ошону менен авторитети көтөрүлүп, башкача болуп. Ошо экен да, баягы. Ошон үчүн көрүп койгон жакшы нерсе. Бир жолу келсем, кызым чачын бояп чыкса, ошондо байкабай калыптыр. Ишенесиңерби? Бир жакшынака көйнөк кийип чыкса, ошону деле байкабай калам. Бирок үйгө келгенде мен бирдекен айтып коеюн, эч качан депутат болуп келбейм. Анткени үйгө депутат болуп келсем, аялым премьер-министр болуп алат. Турган маселе бул. Эң минимум болбосо президент болуп алат, айлам кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бирдекен айтайын. Үйгө келгенде депутаттыгын таштап келсин. Сырттагы иштеги проблемалар үйгө алып келгендер бар. Кыжаалат болуп, аны кыйкырып, муну урушуп, өзүнчө эле алдынан чыккан баласын башына коюп. Аялга адвокат болуш керек экен. Ошондой үй бүлө тынчтыкта жашайт экен да. Кантип билесиңерби? Кээ тыкылдатып туруп калгандар күндөрүңөр болобу? Үйүңдө аялың бар, билесиң. Сигналды бир басасың, звонокты 2 басасың, 3 баскандан кийин эркектерде кыямат кайын башталат дейм. Эмнеге ачпайсың? Азыр кирсем деп баштайсың. Же колуңа эч келбейт киргенде делечи. Бир мындай караганда духуң өчүп калат. Турган эле маселе бул. Бирок колдон келсе адвокат болуш керек экенде, 1 бастың албады, 2 бастың албады, 3 бастың албады, 4-чүдөн баштап адвокат болду. 50-ге чейин байкуш кир жууп атса керек, камыр жууп атса керек, баланы жуундуруп атса керек, тамак жасап атса керек. Баягы Куран укканча кулагына салып алып, дагы бир иш буруп атса керек деп адвокат боло бериш керек экенде, бизде андай эмес да, 3-чүдөн кыямат кайын башталат. Анан киргенден кийин бир кыйкырасың, жакшынакай турган аялың айтат, тамак жей бер дейт. Сени көргөн балаң комнатасына кирип кетет, өзүң отуруп алып, кайырчыга окшоп тамак жейсиң. Ошонун кимге кереги бар? Эшик кең кирип, проблеманы эшикке таштап кел, кичинекей үйүңө көтөрүп келбей. Кичинекей үйүңө чоң проблемаларды алып келе берсең, ошон үчүн депутат болсоң, үйүңө депутат болбой жөн эле кел, анткени аял депутатты күтпөйт экен, аял күйөөнү күтөт экен, бала атаны күтөт экен. Ата дагы болголу, анан кийин бала дагы бололу. Анан ошол Эркин Рыскулбеков алып барып атыптыр, андан кийин өкүл энеси аябай кеч чыкты. Тиякты ызылдап чала баштады. Мен ойлогом, мен жарым саат, 1 саат кеч башталса керек, мейли эмес, шанисин кылып бара берели десек, эмнегедир ошондо убагында башталыптыр. Көрсө, президент менен премьерден башка бүт кыргыздын чоңдору келиптир. Анда мен Ыйман фондунда иштей элекмин, аппарат президентте иштей элекмин, жаш кезим болчу. Зыңылдап бардык, ошо кечиресиздер, аппарат президентте экенмин. Такси менен келиңиз дедим, машинаны жайдаганымды билет. Болбой машина менен бардым, барсам элдин баары күтүп калыптыр. Алып баруучу көз алайып жүрөт, Эркин Рыскулбеков экен. Ушундай уялып кирдим, ушундай уялып кирсем, өкүл ата болмосо той башталбай турбайбы? Ушундай экен да. Мен айттым, баштай берсем болбойт, сиз башташыңыз керек, анткени бир сиз сөзгө сөз беребиз, андан кийин сиз колуна баягы сөйкөн саласыз дейт. Анан Эркин кантер экен десем, алдыман жаркылдап чыкты дагы, иштек эмес деп койду. Иштек эмес. Ошондон баштап Эркинди жакшы көрөм, иним катары. Ошон үчүн ушул сөздү үйрөнүп алган, эчтек эмес дегенди. Эчтек эмес дегенди үйрөнүп алган, макулбу? Бирдек болсо эле эчтек эмес. Бардык жайында болсо да каласа. Анан баланы тарбиялаганда дагы бир сөз бар экен. Кыйнап коет экенбиз да баланы. Шоктонбо дейт экенсиң, бала шоктонбойт экен, бирок түкүрө берет экен. Түкүрбө дейт экенсиң, түкүрбөй коет экен, бирок бирдеке сындырбай дейт экенсиң, сындырбай коет экен, дагы бирдеке кылып берет экен. Бирден кылып отуруп, эң айгында дагы бирдеке айтканда бала аңтып калып түкүргөндү баштай берет экен, кайра шоктонгонду баштай берет экен. Ошон үчүн бала түшүнгүдөй бардык нерсени камтыган бир сөздү айтыш керек экен. Бир ата кантип чечкен айтып берейинби ушул маселени? Айтайынбы? Бул 1,5 миң жолу айтыла турган нерсе негизичи. Кулакка сиңиш үчүн. Айтыптыр, балам дептир. Эки баласын чакырып. Мен силер уяла турган, силер намыстана турган бир ишти кылдымбы дептир. Жок десе, силер дагы мен намыстана турган бир нерсе кылбагыла деген экен.
Ушулардын баарын камтыган мигранттарга бир сөз айтайынбы? Баарын камтыган бир сөз. Мигранттар, мекендештерим, замандаштарым, силерди Кыргызстанда атаңар менен апаңар күтүп отурат. Балдарыңар күтүп отурат. Бир туугандарыңар күтүп отурат. Мекендештериңер зыркырап отурат, бир жаман жагынан чыкпаса экен деп. Үмүт менен тилек кылып отурат. Ошо үмүтүн актап, тилегин сындырбагыдай кылып жашаңыздар, жүрүңүздөр. Тилегим ошол. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кетире албай шашып аттың беле. Ааламга берген манасты, ардактайм асыл талашты. Жаштыктын шаары Жалал-Абад, жаркырап гүлүн жаңачты. Өзүмдүн көрөм үйүмдөй, өзөм бир барбы чүйүмдөй. Көргөндө көркөм нарынды, көңүлүм койбойт сүйүнбөй. От болуп сүйүм жалындай, ошумду көрөм жанымдай. Кааларым сага бак менен, кагылам сенден баткеним. Ырыска толгон жер бети, ысык көл кыргыз бермети. Борборлордун ичинен Бишкекке жоктур теңдеши. Кылымда жоктур жетериң. Кыргызстан менин мекеним. Канаттар бышып жетилсе, баарыбыз кадырыңа жетели. Алымда жоктур жетериң. Ала тоо менин мекеним. Баралыбызга келгенде баарыбыз баркыңа сенин жетели. Барбол Кыргызстаным. Барбол Кыргызстаным. Кенен таштап ойлорду, кере басып бойлорду. Сыймык менен жүрөлү, Кудай кааласа. Азиянын Кыргызстан деген арстаны ойгонду. Ар ким ар нерсе деп атат. Бирок биздин бүгүнкү азаматтардай Кыргызстандын жарандары Кыргызстандын камын жеп атат. Россия, Америка, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Япония болду эми жол бошоткула. Анткени Кыргызстан келатат. Кыргызстан келатат. Көрөсүздөр, дүйнөдөгү эң сонун өлкө биз болобуз. Эң сулуу кыздар бизде, эң акылдуу жигиттер бизде. Эң ынтымактуу эл да биз болобуз. Көрдүңүздөр, Тажикстан менен болгон окуяда, пандемия учурунда, кырсыктарда биздей бириккен бир дагы эл жок. Айсулуу күрөшүп аткандагы биздин ынтымактуу көрдүңөр, ак жол күрөшүп аткандагы биздин ынтымактуу көрдүңөр. Бирок биздин ынтымак ошондой болуш үчүн ак жол дайыма күрөшө бериштин кереги жок, чек арада проблеманын болуштун кереги жок. Ынтымак эле болсок, адам Алла Таала бизге оомат берет, кең келечек берет. Келечегиң кең болсун, ыкбал кылатууга тең болсун. Бар бол Кыргызым, бар бол Кыргызстаным. Ассаламу алейкум. Анан чоң рахмат, китепти айтып атасыздар. Антраманы келди. Дайыма сурайсыздар. Лира болгонбу, сирена болгонбу? Эми китепти айтпаган сырды силерге айтмак белем. Аялым дагы деле ишпен болуп жүрөт. 30 жылдыкка барганда мен лираны табам деп. 20 жылдыкта таппай келгем. Ошону сурамасаңыздар окуй бериңиздер, сыртта бар экен. Бир гана сенсиң деген китепти ойлойткан аялдарына жазган китеби деп. Бирок аялга бир гана сенсиң деген сөз айтылбайт. Ал жөнүндө Ахмат Султанбек уулу айтып кетти окшойт тилинде. Япон кереметтин сыры. Бирөөнүн бутун тебелеп алса, өзүн өзү күнөөлөгөн, андан кечирим сураган ушу Япон эле болуп болуш керек. Чүнкү сен анын бутун тебелесең, Япон сенден кечирим сурайт. Анткени анын ою мындай да, мен келе сол бутумду бияка койбогондо, бул байкуш тебелебейт эле деп. А бизде тебелеп көрчү, көзүм жок дейм. Жүр жешке. Деп видеого түшүп каласыңар. Кудай бетин нары кылсын. Анан ээсине кайткан Роза, муну капыргай сонун көтөрүп туруп. Бир жолу айтат, Нуржигиттин бир китеби бар, ээсине кайткан Атыргүл деген дейт. Азыр да кайтты, көрдүңүздөр. Сыртында бир сөз бар. Бакыт бул сүйгөнүнө жетүү эмес, жеткенин сүйүү. Бакыт бул жеткенин сүйүү. Бириңди бириң сүйүп эле жүрө бергиле. Сүйүүдөй чоң күч жок. Кимди сүйсөң ошондон жакшылык көрөсүң. Кимди жек көрсөң ошондон проблема келе берет. Гайыны жек көрөсүң, ошон үчүн гайдер токтото бересиздерди. Баарын сүйө бергиле.
сүйүү атом бомбасынан да күчтүү. Биздин эң чоң курал ушул кыргыздын сүйүүсү, кыргыздын айкөлдүгү, кыргыздын ынтымагы, кыргыздын келечеги. Ишенип коюңуздар, Кыргызстандын турмушу аябай сонун болот. Эң сонун жашоо бизде болот. Россия, Германия, америкалыктар да айтат экен. Анча-мынча барыпчы, эң бай өлкө силерсиңер, анткени силердегидей таза абаны биздин өлкөдө $1 триллион да сатып ала албайбыз деп. Бар бол кыргызым. Келечегиң кең болсун, жаратканың жар болсун, жүрөктө намыс менен ар болсун, чөлдөрүбүз шаар болсун, Кыргызстан болсун, Кыргызстан эли дагы бар болсун. Чоң рахмат. Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович. Кол чабуулар болсун, урматтуу меймандар, катуураак.